Жолдош гвардия полковниги, орун басарлар жана аскер бөлүктү командирлери 2020-жылдын 7-чыгарууга чогулду. Штаб башчысынын милдеттүү убактылуу аткаруучу гвардия полковник Канбек уулу. Жолдош офицерлер. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түштүк аймагында жайгашкан бардык аскер бөлүктөрүнүн арасында 2020-жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Бул жыйынга 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командиринин жетекчилиги менен карамагындагы бардык аскер бөлүктөрдүн командирлери катышты. Жыйындын жүрүшүндө 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командиринин орун басарлары өз тармактары боюнча жылдык докладдарын беришип, жылдык жыйынтыктын негизинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысынын вымпелине мыкты батальон болуп, 30-630 аскер бөлүгү табылды. Первое место, первый отдельный горно-стрелковый батальон, командир полковник Тишев. Ал эми 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын командиринин вымпелине мыкты аскер бөлүк болуп 92-840 аскер бөлүгү табылды. Ошондой эле аскердик кызматында ийгилик жараткан аскер кызматчыларына генералдык штабынын башчысынын атынан медалдар жана грамоталар тапшырылды. Жыйындын жыйынтыгында 2021 окуу жылынын башталышына мерчимделген тапшырмалар коюлду.